алгач ирет А тамгасын мугалимден тааныйт эмеспи? Андыктан мектеп босогосун быйыл аттап, А тамгасын үйрөнөм деп, келечекте учкуч, дарыгер, мугалим болом деп кыялданган биздин мектептин жаңы коноктору эжекесинин артынан жөжөдө ээрчип жүрүшкөн 1-класстардын окуучуларын, класс жетекчилерин мектеп жетекчиси Ахматов Жомарт Алдрамановичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү 15-сентябрь билим күнүнө келген жалпы ата-энелер, бүгүн биринчи коңгуроо же болбосо билим майрамына келген биздин жалпы окуучулар, анда эмесе бүгүн 2021 жылдан баштап 15-сентябрга билим күнү жылып отурат. Андыктан 2021-22 окуу жылы жана билим күнүн ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү билим майрамынын катышуучулары, дагы бир жолу урматтуу окуучулар, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биздин билим майрамыбызга Ош шаардык кеңешинин депутаты Акулов Абжапар агайыбыз келип катышып отурат туризмда. Ата-энелер комитетинин төрайымы Ыкбал эжекебиз катышып отурат. Мектебибизде быйылкы жылы иштей турган болсо 52 жыл ушул жерде
мугалим болуп иштеген эң аксакал мугалимибиз Любовь эжеке өзү отурат. Андан тышкары жалпы ушул 1-сменге келген окуучуларыбыз 1-класска келген 120 мектеп посогосун аттап отурган 1-класстын окуучулары, ата-энелер ушул мектепке байланыштуу жалпы коноктор келип отурасыздар. Быйылкы 2021-22 окуу жылын биз жалпы мектепте 67 мугалим иш алып барат. Анын 7 мугалими жаш мугалим, билим берүүнүн мыктысы 10 мугалим, тек персоналы жалпы 19, жалпы 184 кызматкер ушул мектепте ушул окуучуларды дейлейт. Быйылкы окуу жылын азыр ош бир отчетубуз так чыга элек. Кудай буйрса ушул жума ичи чыгып бүтөт. Келди кеттилер бар. Азыр 1300 окуучунун тегерегинде окуучу бар биздин мектепте. Жалпы класс комплект 43. Мектептин сыйымдуулугу бизге тиешелүү 1005 окуучуга ылайыкташылган мектеп. Биринчи блогубуз 1978 жылы ишке кирген болсо, мынау жаңы зданиябыз кече эле 2018 жылы пайдаланууга берилди. Республикалык олимпиадада математика жана тарыхтан экинчи орунду алышты эки окуучубуз. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөдөн орточо балыбыз 135 болду. Эң жогорку балыбыз 204, 194, 182 жана башка балдар болду. Өткөн жылы жыл мугалиминде жалпы шаар боюнча элит мугалимдин ичинен алдыңкы 5 мугалимдин катарына биздин информатика мугалими Нарматалиев кирди. Андан кийин жалпы мектептин 2020-22 окуу жылына карата даярдык боюнча азыр мынау жаңы блогубузга эч кандай даярдыктын кереги жок. Жылдагы ремонтубузду жасадык, актап краскалап. Андан кийин эски блогубузга жана 78 жыл ишке берилген деген жерге жалпы жарыктандыруусун бисыйда алмаштырып чыктык. Эшиктерин алмаштырдык, мебелдерин алмаштырдык, парта стулдарын, андан тышкары отопленияларындагы айрым жерлерин жаңыладык. Андан кийин мектепте жалпы материал техникалык абал боюнча 1 лингафонный кабинет, 2 компьютердик класс, жалпы мектеп боюнча 100 компьютер, 30 телевизор, 1 интерактивный доска, 4 проектор, 2 пианино жана башкалар иш алып барат. Мындайча айтканда биздин окуучуларыбызды сапаттуу билимге ээ кылыш үчүн мектебибизде толук түрдө шарт бар. 2020-2022 окуу жылын баштоого биздин мектеп мындайча айтканда даяр. Андан тышкары быйыл жаңы окуу жылына карата башталгыч класстарды ысык тамакка өткөрүүнүн алдында турабыз. Кудай буйрса 1-октябрдан баштап биздин башталгыч класстын окуучулары ысык тамак менен камсыз болуп баштайт. Андан кийин мектептин негизги өзгөчөлүгү лицей, андан тышкары көп тилдүү билим берүү программасы менен иш алып барат. Азыркы күндө көп тилдүү билим берүү программасы менен 7-класска барып калды. Кудай буйрса ушу 7-класстан төмөнкүлөрдүн бардыгы 11-классты бүтүп атканда кыргызча эне тилинде, экинчи орус тилинде, үчүнчү англис тилинде эркин сүйлөп биздин бүтүрүүчүлөр бүтүп кетиш керек. Андан тышкары Кудай буйрса алдыда пландарыбызда бар. Кошумча жанагындай кесиптик билимдерди кошо бергенге жакынкы күндөрдө ушул окуу жылынын аягына чейин маселе чечилет. Жана швея, кулинария, плотник, сварщик жана башка деген кошумча билимдерди берип, кесиптик билимдерди кошуп чыгарабыз. Негизинен мектеп боюнча жалпы маалымат ушундай. Урматтуу окуучулар, урматтуу 1-класс коллективибиз вакцинаны алды. Окуу жылына карата мындай кооптонуу жок, бирок ошол эле мезгилде пандемия бизден алыстап кеткен жок. Ошондуктан ар дайым биздин сактап келген эрежебиз сакталып калат. Биринчи тазалык, тартип, андан кийин
bilim. Ушул үч нерсени сактасак, Кудай буйрса көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Андыктан мынау окуу жылыбызда, кийинки окуу жылдарыбыздагы ар дайым ушундай офлайн, реалдуу түрдө ушундай салтанаттар менен башталып, реалдуу түрдө окуу процесси жүрүшүнө мен тилектешмин. Жаңы окуу жылында жаңы ийгиликтерге жетели. Мынау мотурайган биринчи мектеп босогосун аттап отурган уул кыздарыбыз, биринчи класстарыбыздын мектепке болгон сапары ак жолтой болсун. Келечекте ушул Кыргыз мамлекетине кызмат кылган, дүйнө элине өзүнүн кесиби боюнча кызмат кылган уул кыздардан болуп жетилишине тилектешпиз. Бардыгыңыздардын жаңы окуу жылыңыздар менен 15 сентябрь билим күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Анда эмесе кийинки сөздү Ош шаардык кеңешинин депутаты Акулов Абжапар агайга сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу ушул Алишер Набай атындагы 18 мектеп гимназиянын жалпы жамааты, урматтуу окуучулар, балдарыбыз, урматтуу ата-энелер, шаардыктар, бардыгыңыздарды бүгүнкү билим майрамы болгон 15 сентябрь күнүңүздөр менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эми депутат келет десе, ушу элдин арасында Ош шаардык кеңешинин депутатыбыз. Мен 1989 жылы ошол Россиядан окууну бүтүп келип, Ош шаарында жашап, андан бери бул жерде дагы окуп, Ош мамлекеттик университетинде ошол 30 жыл иштеппиз, 30 жылдан ашык. Анан мага эң жакыны бул мектепти айтып коеюн. Эки балам ушул жерден бүткөн. Бири ушу Польша, Германияга барып иштеп жүрөт, мынакей. Ушул колледжде окуп, бул жерден. Анан экинчиси ушул КГУстага окуп, мына элдин кызматындагы балдардан болуп. Мен тааныган бир топ эжекелер бар, Кармазаева, Турдайым эжеке ошо канча жыл жетекчи болуп иштеди. Эжекелерди, ошо Айнаш эжекени эстейбиз, учурашабыз биз көп. Анан эми бүгүн жөнөкөй күн эмес. Мен жана Жомарт Алдыраманович агайдын айтып отурган бул статистикалык бир жакшынакай отчет берип өттү. Ошо 1978 жылдан бери бул Алишер Набай мектеби орус тилдүү дагы болуп иштеп жүрдү окшойт. Анан эми эгемендүүлүк деген мезгил келди. Дүйнө өзгөрүп атканда Кыргызстанда дагы чоң өзгөрүүлөр болду. Биз бүгүн дүйнөлүк масштабтагы эгемен Борбор Азиядагы эң эркин өлкөбүз деп сыймыктана турган мамлекетибиз бар, өлкөбүз бар экендигин айтып коюшум керек. Экинчиден, анан эми билим берүү жаатында мен деле кесиптешмин сиздер менен. Ош мамлекеттик университетинде 15 жыл профсоюзду жетектедим, ушул мугалимдердин укугун коргойлу деп, ушу билим берүүнү өнүктүрөлү деп, бул мектеп кандай болуш керек, 21-кылымдын талабына жооп береби деп. Биз албетте талап кылганды, укукту жакшы билебиз. Коомдо көпчүлүк учурда жоопкерчиликти дагы сезе билишибиз керек. Мына жоопкерчилик деген мектептин эмне? Жогоруда айткандай орточо өртү көрсөткүчү 135, бул жаман эмес деп айткым келет. Ушул элдин жамааттын көп жерде мен билем ушу бир окуучусу 110дон өтпөй калган мектептер көбөйүп кетти азыр. Эми өзгөчө региондордо. Ош шаары жөнөкөй шаар эмес. Мына 3000 жылдан ашык тарыхы бар. Кыргызстандын түштүк борбору деп дагы сыймыктанып жүрөбүз. Быйыл өзгөчө жыл болду. Кыргыз Республикасынын эгемендик алгандыгына 30 жыл болду. Майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул эгемендиктин маанисин эми түшүнүп атабыз. Бизде албетте чоң өзгөрүүлөр, мен айтайын деген, илгери 10 эле жыл окучубуз. Мына 11 жыл болду. 1 сентябрь билим күнүбүз болчу, 15 сентябрь болду, мындан ары дагы ошондой болот окшойт. Бул кырдаалга жараша, дүйнөлүк тенденцияга жараша өзгөрүүлөргө биз бардыгыбыз даяр болушубуз керек. Даяр болуш үчүн эң ириде адамга билим керек экендигин, билим гана дүйнөгө жарык чачаларын түшүнүшүбүз керек. Мен ойлойм, ошо кыргыз журтчулугу өтө көп улуттуу мамлекетпиз. Улуттун бардыгы бул адам ресурсу Кыргызстандын эң башкы байлыгы. Маданиятыбыз, тилибиз ар кандай болгон менен дилибиз Кыргызстан деп сого турган бирдиктүү журтту түзгөнгө мына 30 жылда жетиштик деп ойлойбуз. Өлкөдө бардыгы жаман деп ким айтат? Өзгөчө саясатчылар айтат. Кудайга миң шүгүр дейли, мына тынчтык бардыгы бар. Кээ бир жерде ашыкча нерселерибиз, дөөлөттөрүбүз, байлыктарыбыз болуп атат. Өзүбүзгө өзүбүз баа бере албай,
ашкере саясатташкан коомдо жашап калдык. Бирок аң сезим менен акырында бардык ордуна келет деп ойлойм. Ош шаарын өнүктүрүү боюнча ар кандай программалар болуп келди. Жаман эмес өнүгүп, бизде ошол туруктуулук боло турган болсо, мына жакында биз Ош шаардык кеңешинин жаңы курамындагы депутаттар келдик. Бардыңыздарга маалым, урматтуу кесиптештер, ушул ыплас мыйзам бузулган шайлоолор болбосун деп 2 жолу бузганга туура келди. Кантсе дагы мына азыр шаардык кеңеш өзүндү иштеди. Анан кийин ошол эл депутаттары болуш керек деп. Мен мектептен алыс киши эмесмин. Жомарт агай биздин бүтүрүүчү, Ош мамлекеттик университетинин, болгондо дагы география факультетинин бүтүрүүчүсү. Мен илгери ушул Навай мектеп менен Макаренко мектеби Ош мамлекеттик университетинин жана карамагына дагы өткөн учурлар болгон. Биз методологиялык жактан, материалдык жактан ушул билим берүүнү өнүктүрөлү деген ниеттер бар болчу. Эми азыр кандай болгон күндө дагы эле болсо ошол байланыштарды кайра күчөтүшүбүз керек. Алдыңкы тажрыйбага мына биз университеттин эсебинен керек болсо ошо шаардын мектеп мугалимдерин мына стажировкаларга четке жөнөтсөк деген бир чоң программаларыбыз бар. Биз билимдикте гана ошо мамлекетибизди өнүктүрө алабыз. Эл журттун ичинде тынчтыкты камсыз кыла алабыз. Көрүп атасыңар, мына жаныбызда Афганистанда эмне болгон окуялар бүгүн дүйнөдө өтө чоң өзгөрүүлөргө бир бекем туруштук бере ала турган позиция мен жеке оюмда ушул. Мындай мотурайган бөбөктөрүбүздөн баштап эл журт башкарган жетекчилерибизге чейин татыктуу билимдин ээси болгондо гана биз ушундай бир позициясы бекем мамлекет боло алабыз. Мен жалпы өлкөбүзгө ошо тынчтык каалайм. Элибизге, журтубузга эңириде ушу балдардан баштап өзгөчө мына жогорку переходный периоддогу балдар курсакты ойлогула биринчи кезекте. Тамак ашты учурунда жеп, ден соолукту ойлогон. Бул башкы идеология болуш керек болсо. Ошон үчүн тазалык эң ириде, ошол тазалык биздин ден соолугубузга дагы өтө өзгөчө таасир этүүчү фактор. Улуу сөздө уят жок дейт. Туалетке туура киргенден баштап, туура салам бергенге чейин мектеп үйрөтөт. Ошон үчүн бардыңыздарга шаардын тургуну болуп, силер бир өзгөчөлөнүп турушуңар керек. Мен балдарыбызга жарык келечек каалайм. Окуйм деген, билим алам деген, элге кызмат кылам деген жарандарга жол ачык, бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Жашасын Кыргызстандын эгемендүүлүгү, жашасын өлкөбүз, элдердин ушу жалпы биримдиги, жашасын Навай мектеби. Бардыңыздарды майрамыңыздан улган. Ошо университетте да куратор болгон факультеттерге барып, жаңы окуу жылы менен куттуктаганда эң улуу эжекеге ушу гүл тапшырып коюу өзүм үчүн салт кылгам. Любовь Яковлевна жөнүндө сөз айтылды. 52 жылдан бери иштеп атат деген. Кол чап коюңуздар, мен берип коем. Спасибо за вас большой труд. Мага эжекелер гүл берди, бул карыз. Жомарт Алдырмаш, сиздердин мектеп менен мен ушул университеттин кызматкери катары дагы, анан депутат катары жакындан иштейбиздер. Ата-энелер дайыма көзөмөл кылыш керек. Мен ата-энелердин өкүлү эжекебизге берип коем.
Anne, kanda yana pintura, bağlay kıra kokuma, jalpı teyz bilmesi, candan sıkıntıma. Ömürde carık olşan çırakta yağılan Gülgünümen caşarık hımbalar yadalı Diyelim harcaşırız bir kumarla batalım Batalım, batalım Batalım, şundalara kalkanay, uçuklara kalkanay Dalgalar yarışta, aykırı çapkanay Anlayan bingura, ağlayın bulkuman Çalgı deniz birisi, camlar sınırma Anlayan bingura, ağlayın bulkuman Çalgı deniz birisi, çalındarsın, çalındarsın, çalındarsın Bulut üstünde ayğa yakın gündüz göl. Oktup köptü üretken, tamgal aktı süretken. Muğalim benim ustasım, mektep benim kudaşım. Sintabırın gelipsin, aptap gündüz yenipsin. Gidip defter baldarga, tügöl bağırın belipsin. Sintabırın geldi de böbökler sürüttel bilir. Adamdın kasiyetin büyük sahtap, mekendin oğur cügün algan kimden, bilimdin okucular tatlı ulaşkan, alar bizin ak beyildi muğalimden. Kıdağın kavağın, ağay veret savağın, pündü bar mektepken, tanrılıktan kanağımın. Gündödüm canağını, cebi şavağın, arına kumpette, püdüğünün alağın. Altıda böbürkü, hani beni tanıtkan, adam zat değilim diye alıp gidenler. İrci gittin kaynadı, gibi giysi saybadı Ezildin kıpırın, derdin kaymaşı Azaymağa aybatı, yabalkadan kıpırın Aslan dörde kaymaşı Aksakallı vatanda, haberi için kapanda Varsın duydurur, oldu tutarla Yerler göster oynasan, elim görüp boymasın Aykırışmaz olmasın Muzların birlikteyi, canları Çakta sakın arıklar, tanrı bir gün tutlar Başının canında, ondan dursanda Artık bir gün tutlar
Biz oynamak heyecanlıyız. Жақшылығы жанашабыз. Кезгені қалауын өтінді. Уя бізден біз ұшабыз. Біз білінге артылабыз. Ойынға да шашыламыз. Күлкіндерді әйте ағайды. Bir gün естіп сағынабыз. Ай-яй, классташ бала қыздар, ай-яй, жанға жақындар, ай-яй, классташ бала қыздар, ай-яй, жашасыңдар. Классташ бала қыздар. Ай-яй, классташ бала қыздар, ай-яй, жанға жақындар, ай-яй, классташ бала қыздар, ай-яй, жашасыңдар, ай-яй, классташ бала қыздар, ай-яй, жанға жақындар, ай-яй, классташ бала қыздар, ай-яй, жашасыңдар. Birinci klastарды өз класстарына узатып койсок. A класс. Ал эми биринчи класстан бөлөк класстар баарыңыздар өз классыңыздарга киресиздер. Ушуну менен бүгүнкү салтанаттуу линейкабыз жабык. Haydi, güzel. Pazarla, pazarla.